Ош шаарына кирген унаалардан акы алуу сунушталууда. Мындай демилгени Ош мэри Жеңишбек Токторбаев тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери менен өткөргөн кеңешмеде билдирди. Шаардын кирген жактарына шаардын сондун кылып аркаларды куруп, терминалдарды коюп, легкой машина болсо 50 сомдон 100 сомго чейин, грузовой машина кире турган болсо 100 сомдон 150 сомго чейин платный кылып киргизсек шааргачы. Маалыматка ылайык, күн сайын шаарга жакынкы жана алыскы аймактардан 56 миңге чукул унаа кирип чыгат. Түшкөн каражатты мектеп, балабакча, оорукана жана реабилитациялык борборлорду курууга, шаар инфраструктурасын жакшыртууга жумшоо сунушталууда. Түндүк түштүк альтернативдүү жолдун ачылышы кийинки жылга жылдырылды. Бул тууралуу унаа жана жолдор министрлигинен билдиришти. Анда такташкандай трассада кошумча 2 галерея жана 3 эстакадалык көпүрө курулат. Ошондой эле долбоордун алкагында Барпы айылынан тарта Сафаровкага чейин 25 чакырымдык айланма жол куруу каралууда. Андан улам май айына пландалган ачылыш аземи 2026 жылга жылдырылды. Кытайда туризм тармагында жаңы тенденция пайда болду. Сызянси провинциясындагы тоолуу курорт туристтер үчүн эскалаторлорду орнотуп жатат. Эми зыяратчылар тоого такыры чарчабай чыга алышат. Бирок интернеттеги талкууларда кытайлыктар ар кандай пикирлерди айтып жатышат. Айрымдар тоону мурда көрө албагандар үчүн эми жеткиликтүү болот деген ойду жактырышса, нааразы болгондор бул тоо соода борбору эмес, эскалаторлордун кереги жок эле деп белгилешет.